Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү брифингти мен жакшы сөз менен баштагым келет. Бүгүн оорунун айыгып чыккандардын саны 10, анан кийин 23 киши бүгүн даярдалып, анализдери даяр болушту. Бүгүнкү күнү 23 кишини Жалал Абад областынан ооруканадан чыгарабыз. Оперативдик маалыматка таянып, бүгүнкү күндө бир сутканын ичинде 69 жарандын лаборатория ыкма менен оорунун козгогучу аныкталды. Анын ичинен Ош областында 47, Ош областынан Оокат районунда 42, Кара Суу районунда 3, Ош шаарында 2, Жалал Абад областынын Сузак районунда 13, Бишкек шаарында 5, Нарын шаарында 1, Каракол, Баткен, Чүй областынын Кемин районунда бирден учур катталды. Бул 69 деген себеби бул бардыгы обсервацияда жаткан кишилердин арасынан булорунун козгогучу сакталды. Булардын бир гана кишиде клиникалык белгилери бар, башкалары клиникалык белгиси жок, бирок бул оорунун козгогучу бар. Биз ошол бардыгын азыркы күндө ооруканага жаткырдык. Булар дагы ошол ооруканада дарыланышат. Андан тышкары bunun жақсы жері, себебі ошол обсервацияда биз атайын изолировать этип, сыртка коркунучу жок болгондугу бизди сүйүндүрөт. Мына бул деген кечеги тест системанын иштегенин белгиси болуп белгиленет. Ошондуктан бүгүн ушундай саны кескин түрдө көбөйгөнү байкалды. Ошондо жалпысынан Кыргыз Республикасы боюнча 206 учур катталды. Анын ичинен Жалал Абад областында 80, Ош областында 94, Бишкек шаарында 25, Баткен областында 4, Нарын областында 5, Чүй областында 5, Ысык-Көл областында 3, жалпысынан 216. Бүгүнкү жаткан больницада жаткан кишилердин саны 202, анын ичинен 5 абалы туруктуу оор боюнча калып атат. Анын ичинен 2 ЭВЛда, 3 кислородный менен дем алып атышат. Бүгүнкү күндө өлгөндөрдүн саны 4 түзөт. Кече күндө 2 киши кайтыш болду. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ушундай кырдаалуу болуп атат. Анан урматтуу, бүгүнкү күндө тест системалар жетиштүү. Жалпысынан экспресс тест система менен 76 000 бар эле. Ошонун бүгүнкү күндө 30 000 колдонду. Ар бир жерлерде колдонуп атат. Мен дагы бир айтар элем, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлчүлүктөрү, мына азыр ушул сиздердин каналдар аркылуу ар түрдүү маалыматтар, текшерилбеген, терс көрүнүштүү, далилденбеген эмелерди берип атасыздар. Мисалы, эки эле мисалга токтоп кетейин. Кече Нарын областында бир жаран өзүнүн немесин айтып, телевизордон чыгып атат. Мени дарылабайт, мен эчтекем жок дейт. Бизге кандай кызыкчылык ошол кишини алып келип больницага жаткырган. Биздин эч кандай кызыкчылыгыбыз жок. Ал кишинин өзүнүн ошол оорунун козгогучу бар, бирок клиникасы жок. Андан кийин ал киши контактта болгон, дааваттан келген киши. Анан ошону текшерилбей туруп, ошондой массалык маалымат каражаттардан чыгарып аткан кишилер дагы атайын мыйзам бар. Мыйзам чегинде алар жоопко тартылат. Биз аны ошондой тийиштүү органдарга беребиз. Анан экинчи дагы бир мына массалык маалыматка да өкмөттүн, президенттин администрациясы, мэриянын администрациясы обследование өтүп атат деп атышат. Мындайча айтканда поголовный дешип атат. Андай эмес. Бүгүнкү күндө аппараттын өкмөттө 20-30% гана иштеп атат, калганы үйүндө отурушат. Аларды мындай эки түр бар да тесттин. Бирөө экспресс тест, бирөөсү ПЦР менен. Бардыгы экспресс тест менен мындайча айтканда болуп иштеп аткандар, айрыкча командировкадан келгендер, зона рискада болгондор, охранада жүргөн балдарды гана ошолордун тест системасын гана текшерип өткөрдүк. Анды текшериш керек, текшербесе болбойт. Себеби бүгүнкү күндө биздин талабыбыз ошондой. Ошондуктан мындай ложный информацияларды берген үчүн мындай тест жетпей атса, бүт өкмөттүн чиновниктер ушундай тесттер өтөт. Бул ПЦР эмес, бул экспресс тест система. Мен айткандай 76 000 бүгүндө бизде тест система бар, жетиштүү. Ошондуктан булар атайын гана жанагы чегерадан өткөндө, обсервацияда контактта болгондорго, ошолордун гана барысына тест система жүргүзөбүз. Эгер тест система положительный көрсөтсө, гана ошол кишиден анан ПЦР жасайбыз. Ошондуктан урматтуу
массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү сиздерди айтар элем, чакырып кетер элем, далилденген гана маалыматтарга ишенип ошолорду чыгарсаңыздар. Эгер ошол далилденбеген болсо, тийиштүү чараларды мыйзам чегинде колдонууга биз мажбур болобуз. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, бүгүнкү күндө дагы бир кайрылып кетер элем. Канчалык үйдөн чыкпай отурсаңыздар, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды жана үй бүлөңүздүн коопсуздугу үчүн өтө чоң жумуш кылган болор элеңиздер. Мен дагы бир айтам, урматтуу, аз эле калды. 1-2 жума чыдап, үйдө өзүңүздөрдү сактап, үйдөн чыкпай турсаңыздар болот. Мисалы, азыр Жалал Абад областына барып келип көргөндө, алар түндөсү бирине бири кирип чыгышып атат. Баары эме кылгандан кийин, ошонун кесепетинен бирине бири баягы бир үйдөн экинчиге, үчүнчүгө барганда, ошолордун контактылардын арасында ооруга чалдыккан козгогучтарын таап атабыз. Ошондуктан дагы бир жолу эскертип, дагы бир жолу урматтуу мекендештер, силерди чакырып кетер элем. Канчалык мүмкүнчүлүк болсо, өз үйүңүздөрдө отуруп турсаңыздар, өзүңүздөр үчүн гана коопсуздугуңарды мындайча айтканда камсыз кыла элеңиздер.